Bir adam işlese bir ülkülönü bağlat. Al bir ele işker emez, bir ele işkemez. Bir ülkülönün beşetkanda kamkorçusu bolup kalat degan sunukta öz bulayın depsa. Тегүү тармагы. Бул жерде эң чоң Рахат Мырзабековнаныкы 250 орун. Жана айткандай, Кажы сайда 150, ак өлөңдө 150-100 интегерегинде болуп жатат. Айымдар менен Бакпаттан келип жолугушуп турам. Ушу чакан бир 3-төн 4төн чогулуп алышып үй менен алек болгон айымдар бар экен. Алар шаардан заказ алганга кыйынчылыктарыбыз бар, заказдарыбызды кетиргенге кыйынчылыктар бар. Бизди ушу бир жерге чогултуп иштеткенге мүмкүнчүлүк берсеңер деп 2-3 жолу кайрылышкан. Ошондон чыккан ушул проект эсептелет. Биринчи ошо айымдарды жумуш менен камсыздоо, экинчиден конечно, бизнес десек дагы болот. 30 жылдан бери Тоң районуна ишкана салынып атты. Ушундай өндүрүш ишканалары салынып атты. Башаты болуп берсин дейм. İşkerler menен иш алып барып, атайын каардагы бар. Андан сырткары бул ошол эле айыл өкмөттүн бюджетине дагы кошулуучу каражаттары табуу булак болуп эсептелинет. Ошондуктан аларды эле колдосо керек. Бирок дегеним жанакындай талаптар бар. Бул жерде мисалы жердин багыты ошондой эле жанакындай ошол жердин жашоочуларына туура келеби, экологияга зыян келтирбейби деген маселелерди койгондо бир аз кээ бир баардык эмес, кээ бир ишкерлер ошол үчүн бир аз жүдөгөн болушу мүмкүн. Торговый марка, ушу биздин фабрикадан чыккан товардын брендин азыркыга чейин таба элекпиз. Бирок ушу Тоң району менен же болбосо Ысык Көл облусу менен, Ысык Көл району менен бир байланышкан бренд болсо деп ойлойм. Ошол эле мезгилде лаконичный, чет өлкөдө дагы айтканга оңой сөз болсо. Көптөн бери ойлонуп пока таба элекпиз, ушуга бир конкурс объявлять этип атып эле биз жактан сөзсүз түрдө бир белек болот.